Албетте, урматтуу мекендештерим, динибизде аялдын, эркектин аялга карата өтө көп милдеттемелери бар. Кээ бир аялдар бар, күйөөсүнө карата эч бир нерседе, эч бир маселеде шүгүр кылбайт, канаат кылбайт. Ар бир маселеде. Ал кааласа сөз болсун, ал кааласа тамак ашыда болсун, ал кааласа жөнөкөй бир көйгөн маселелерде болсун, эч бириде канаат кылбайт, шүгүр кылбайт. Шүгүрчүлүктүн несин билбейт. Албетте, шүгүр кылганды үйрөнүшүбүз керек. Жашоодо болуп жаткан нерселерге, көйгөн маселелерге карата жаныбыздагы коштардын кандай жашап жатканына карап туруп шүгүр кылышыбыз керек да. Ошондуктан да айтып коет, өзүңдө 5-7 машинаң, үй жайың, бардыгы үй жайың толук жакшы болуп турган учурда, кошунаңда жок дегенде бир велосипеди, жок дегенде скутери болсун дегени, мотоцикли болсун дегени да. Бул деген сөз өзүңдүн жубайыңа дагы, кээде тууган уруңа, жакшы досторуңа, жакындарыңа каалаган нерсени өмүрлүк жолдошоң каала. Кээде ушундай аял киши негизи кыз жан атасын, апасын өтө өзгөчө күйөт. Ошондуктан аларга дагы кол кабыш болуп карап турган бул өтө жакшы маселелердин бири. Күйөөсүнө тапканына канаат кылгандар ар дайым үйүн таза тутат, тапканынан продукта болсун, башкасы болсун, ысырап кылбайт, ысырапкерчиликтин эмне экендигин дагы билбейт. Айтор бар жокту өзүнүн көз ирмемде таза кармайт. Мындай аялдардан Аллах ыраазы болсун. Күйөөсүнө тапканына канаат кылбаган, шүгүр кылбагандар бар. Ар дайым наалый берет. Баланчаны кара, түкүнчөнү кара. Паланчанын аялы ушул нерсе алып бериптир, сепичка алып бериптир, же телефон кымбат балуу машина алып бериптир, же башка өтө көп уласа болот бул нерсени. Список эч жетпейт. Ошондой маселелердин бири, урматтуу мекендештерим, бүгүн дагы өтө мындай жарыш кетип атат. Ушул маселеде машина алып бербесең болбойт, анан iPhone 13 деген нерсени өтө эп көрүп атат экен да. Ошонун айынан өткөндө бир үй бүлөдө звук чыгыптыр, ошол арзуган телефондун айынан. Негизи телефон табылат, бирок көңүл табылбайт да. Телефон ар бир нерседе, ар бир жерде каалаган учурда акча эле болсо барып алсаң болот да. Көңүлчү. Сен телефонду сындыр, бир машинаңдын бир жерин сындыр, көчөгө чыгып бир таш-башты сындыр, бирок адамдын көңүлүн сындырба. Жада калса, эгерде ал маселеде же күйөөңүн же аялыңдын көңүлү боло турган болсо, эгер чында акча каражатың бардыгы жетишип болуп турган болсо, анда алып берип койсоң өтө жакшы. Эгер өзүңдө болбой турган болсо, аялыңдагы ал нерсени аң сезими менен, парасаты менен билгени, ал өтө жакшы нерсе. Албетте, бул парасаттын ушул жерде пайдасы баарыбызга тиет. Пайгамбарыбыз саллаллаху миражга көтөрүлгөн учурда бейишти көрдү, тозокту көрдү, бейиш элин, тозок элин көрдү. Ошол жерге көтөрүлүп, кайра түшүп, жер жүзүнө түшүп келгенден кийин, калай калкы эл журтка кайрылып, ой эл журт, өзгөчө аялдарга кайрылып, тозок элин көрдүм, тозоктун көпчүлүк катмары аялдар экен дейт да. Айттардын биринде элдер дагы көп чыккан, аялдар дагы айт намазга көп чыгышкан. Ошол учурда аялдарга карата садаканы көбүрөөк кылгыла, себеби тозокту көрдүм, тозоктун көпчүлүк катмары аялдар экен дейт да пайгамбарыбыз. Ошондой экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи эмне үчүн аялдар көп түшүп калат тозокко деп себебин сурашканда, капырлык кылышат. Капырлык кандай капырлык кылат? Бул Кудайга карата капырлык кылабы, Аллахка карата капырлык кылабы? Жок, ал күйөөсүнө куфрана неамат кылышат. Күйөөсүн тапкан эч бир ыраазы эмес да. Ар дайым нааразы. Ар дайым жок дейт. Ар дайым бир нерсеге бар деп шүгүр кылып, жакшысын ашырып, жаманын жашырып бир нерсе кылайын дебейт да. Ар дайым нааразы. Пайгамбарыбыз өзгөчө сөздү колдонгон ал учурда. Күн адам пешенесине биринчи жолу адамзат жаралып, күн пешенесине тийген учурдан баштап, кыямат кыбла жактан күн чыгат. Кыбладан күн чыгып, ошол жактан күн бүтүп, адамзат тарыхындагы, адамзат жашоосунан баштап, адамзаттын жашоосу бүткөнгө чейин ал аялга жакшылык кыла бересиң, бирок күн келип ортодон бир сызык өтүп калса, же бир карамышык өтүп калса, же бир арзуган сөз качып кала турган болсо, сенден не көрдүм дейт. Эч нерсе көрбөдүм сенден дейт. Ар дайым нааразы. Эч бир күйөөсүнө ыраазы эмес да ал. Ошондой намкөр аялдарга карата айтылып жатат да. Эч бир ыраазы эмес, ыраазычылыгы жок, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах Таала сактасын. Ошондой экен, бул маселеде кээ бирөөлөр кубанышы мүмкүн, аялдардын көпчүлүк тозого катмары эркектер экен деп, бирок аялдар экен деп. Бирок ошол аял тозого киргенде Аллах сактасын биринчиден.
Кудайым сактайт, Кудайым иншалла. Биз бардыгыбыз бейишке аракет кылган, жошого жараша жакшылыктарды кырган эл журтпуз. Бирок ошол эле учурда сүйүнүп куанбаш керек эркектер. Көпчүлүк катмар аялдар экен, биз периштебиз деп. Жок. Эгерде бирөө тозого карата катуу сүйлөп жаткан болсо, аны сүйүнүп кубанып кабыл албаш керек. Бирөөлөр бар, өзү жатат, жанындагы жубайы тозого карап кетет, өзү бейишке карап кетет да. Ошондой адамдар дагы жок эмес. Жубайы жоолуксуз, анын илими, билимине, жүрган турганына эмне жумуш кылып жатат. Ар дайым сода боло турган эркектер сода кыла турган жерге торговец кылып, сатуучу кылып, башка кылып, иш кылып, жумушкыч кылып, аялын коюп койгон. Дагы аялын кызганып дагы коет. Бул менин аялым деп. Сен биринчи кызганычтын ордуна сен ошол биринчи өзүң кыл ошол ишти. Аялыңды периште үйдө карма. Устаздардан айткан го бирөөсү, чубал устаздардан бирөөсү ошол туалет казсаң дагы, башка кылсаң дагы аялың ханышалардай, падышанын аялыдай үйдө жашасын деп айткан болчу. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, капырлык кылыштан Аллах Таала өзү сактасын. Ал кааласа эркек, ал кааласа аял. Жашыруун түрдөгү куфрана нематтардан Аллах Таала өзү сактасын. Бир адам өтө күчтүү даражага жетип калыптыр да. Караса, аялы өзгөчө мамиле кылат экен ага. Тазалыгында, жүргөн турганында, жада калса бала тарбиясын бергенде дагы баласы келип бир нерсе сурай турган болсо, атаң билет, атаң кылат, атаң чечет бул маселени деп атасын өтө айбаттуу, түрдүү кылып көрсөтөт экен балдарына карата. Мына тарбия ушул. Аял өзгөчө сыйлайт экен күйөөсүн. Күйөөсүн өтө өзгөчө урматтайт экен, сыйлайт экен, кадырлап барктайт экен да. Мен да устаздарда, көп устаздарда, мен өзүм жеке чөйрөмдөгү устаздардан, талим тарбия алган устаздардан ушуну байкаймын. Өмүрлүк жолдошу жеңем өзгөчө мамиле кылат устазга. Балдар ушундай коркуу эмес. Коркуу десең коркуу дагы эмес, уяттуулук десең уяттуулук дагы эмес, өзгөчө атасын сыйлап урматтайт. Атам деген кезде башкача болот баары бир. Денеси бир титирейт. Ошондой экен биз дагы балдарыбыз ошондой тарбияны. Ата деген учурда бул ата деген мектеп, ата деген президент, ата деген бар жокту түшүнүш керек. Бирок аталар дагы туура тарбия бериш керек баласына. Ар дайым кемсинтип, сен аралашпа, чоңдорго аралашпа, бар мени жок деп кой деп, аракка жөнөтүп коюп, сигаретке жөнөтүп коюп, андай аталарды эч качан баласынын атасына карата, мындай аталарга карата балада эч качан жакшы мамиле болбойт, урмат болбойт. Ата качан өзү үлгү болсо, тарбия берген учурда дагы бир машина аласаң дагы, фортер аласыңбы, бир Камри аласыңбы, машина алып жаткан учуруңда, балам мен ушундай машина алайын деп жатам деп, балаң менен кеңешүү, балаңдын багын парасы төшөт. Мен дагы айтсам болот экен. Оюн кеңири айтышты үйрөнөт ошол жерде. Биз басмырта беребиз, чоңдорду иштин алып берсе, эмнени билет элең деп. Жаш бала бүт бар жокту билип турат. Жада калса кээде биз билбеген нерселерди билип, аңдап, сезип турат. Ошол учурда бала тарбиясы. Негизги темабыз жубай мамилесинде. Темадан алсашпайлы. Бул дагы өзгөчө күйөөсүнө мамиле кылат экен. Идиштерин дагы бисмилла деп жууп, тамактарга дагы бисмилла деп тамак жасап, ар бир картошкасын ачып, өзгөчө дуаларды, салаваттарды айтып, күйөөсүн өтө өзгөчө кармап, өзгөчө сыйлап, урматтап, кийимдерин дагы таза тарап, жада калса жууганда дагы балдардын кийимдериге аралашып, балдары эмекеде зара кылып коюшу мүмкүн, шымыга башка ошол немелер аралашып кетпесин деп күйөөсүнүкүн өзгөчө таза башка немеде тазикте жууп, идиш бергенде дагы, тамак кылганда дагы өзгөчө идишке атасынын идиши деп башка идиш кармап айтор, атасын өзгөчө кылып, өмүрлүк жолдошун өзгөчө карайт экен. Анан бул өмүрлүк жолдош ушунчалык даражага жетип калыптыр, күндүзү дагы жылдыз көрүп калыптыр да. Көрүнбөгөн нерселери нафсул амарага жетип, өзгөчө нерселерди көрүп, өзгөчө нерселерди эл көрбөгөндү көрүп, эл билбегенди билип, багым парасы да өтө күчтүү болуп, айтор өзгөчө жүрүп калыптыр. Күндөрдөн бир күн эми кээде мактануу дагы болот. Ошондуктан калп түрүндө дагы аялдар мактап тургула күйөөңөрдү дегени, эркек кээде мактоону каалайт. Арзыбаган жумуштун аркасынан кичине мактап койсо, аялдан келген мактоо бул өзгөчө болот. Жада калса мектеп учурунда бир эркектер кайтса,
ошол кыз бала болуп, кыз балдар, кыздар болуп окуган мектептерде кыздары кээде кичине мактап койсо, футбол ойной албаган дагы, чуркай албаган дагы чуркап кетип, түрүк тартын албаган тартынып кетип, гол сай албаган дагы 20 гол сайып салат да. Ошол аял кишиден келген мактоо бул өзгөчө. Өмүрлүк жолдошун мактаса бул өтө өзгөчө. Ошондуктан кээде калп эле мактоо бул жакшы нерсе. Бул да ошентип кээде мен ушундай нерсе көрбөгөн нерсени көрүп калдым деп сүйлөп калса, аялы бул маселеде менин дагы ордум бар дейт экен. Бул нерсеге жетишиңизге мен да кандай бир даражада себепчимин десе, жок, бул нерсеге мен өзүм жеттим, өзүмдүн күчүм, өзүмдүн илимим, өзүмдүн билимим жетти. Ошондой деп аялы унчукпай коюп, кийимине дагы, тазалыгына дагы, дубаларды дагы айтпай, тамагында бисмилла деп кой, айтор бардык нерселерди азаздан ташташты баштайт экен. Таштаган сайын баягы эркек дагы ташталышты баштайт экен. Өзүндөгү нерселер жоголуп, көрүнбөгөн нерселер дагы кара жоголуп, айтор баягы парасат, баягы илимдер дагы жоголушту баштайт экен өз ара. Ошол учурда бул билди аялдын өзгөчө кылыктарын жана өзүндөгү нерселердин жоголуп бара жатканын байкап билди, парасатта түшүндү. Аялына келип дароо кечирим сурап, албетте кечириңиз бул нерселердин артында сиз ордуңуз өтө күчтүү экен деди. Негиз эле бир кайсы бир жакшылыкка жеткен бир аял турат артында. Же апасы, же аялы. Же алым болсун, же президент болсун, же бир баатыр болсун, артында тарбия кылган, өстүргөн, өндүргөн, ага карата бир дух берген, дем берген бир эркектин артында аял турган. Калмактар келип, душмандары келип, эже карындашын пленге алып, аркандар менен, жиптер менен кол бутун байлап алып кетип, жыргайбыз, эми концерт кылабыз деп алып кетип жаткан учурда өзүнүн алтын күмүшүн, өзүнүн жерлерин басып алып кетип жаткан учурда Манас келип, бардыгын басып аламын деп, Жакып келип, кой Манас качайлы, таштап кетели, алдап кетели, бизи билбей калышат, сезбей калышат деген учурда дагы мындан көрө өлгөнүм жакшы, бул мен үчүн намыс деп туруп барып, калмактарды кырып, кытайлардын жолун тосуп, өзүнүн эже карындашынын алтын күмүшүн алып келген. Манасты ким тарбиялады? Эне эмеспи, аялзат эмеспи? Мындай кирип келген учурда эле каала биринчи жаш бала кезибизде биринчи келип апам кана дейбиз. Андан кийин жашоо болуп, өзүбүз үй бүлө куруп келгенден кийин үйгө биринчи келип сурай турган сөзүбүз апаң кана дейбиз да эркектер. Биринчи жаш балалык кезибизде апам кана деп киребиз үйгө, андан кийин апаң кана деп киребиз үйгө. Ошол бир аял кишиге, эркек киши бир аял кишиге муктаж болуп кала берет. Ошондой экен, ар бир ийгиликке жеткендин, ар бир жакшылыкка жеткен эркектин артында аял киши турат дегени ушул маселеде бар. Чындап, окко, дузотко тоскон, төшүн тоскон Чолпонбай Баатырды дагы эне тарбиялаган да, аял киши тарбиялаган. Эч нерсеге карабастан окко, дузотко, окко өзүн таштап кесе жакында Баткен өзүчү болгондо дагы шейит кеткен баатырларды эне тарбиялаган, аял заты тарбиялаган. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, аял кишиге карата биздин мамилебиз өзгөчө болуш керек. Өзгөчө сыйлуу болуш керек. Ошол жана айтылган маселе, аял киши тозоктун көпчүлүк катмары аял кишилер экен го деген маселеде бейиштин дагы көпчүлүк катмары аялдар. Тозоктун көпчүлүк катмары аялдар десе, эркектер сүйүнбөш керек. Бейиштин көпчүлүк катмары дагы аялдар. Кээ бир эркектер аялдар күйөөсүнө ыраазы кыла албайт, күйөөсүнө жакшы мамиле кыла албайт, күйөөсүн жакшы сыйлап урматтай албайт дегенибиз менен, кээ бир эркектер бар, аялынан ар дайым недовольный да. Ар дайым сен мындайсың, сен андайсың деп аялды тойгузуп салат. Жетпеген жерине жеткизип салат. Сөз менен болсун, ал тууган-урук маселесинде болсун, ал жакшылык жамандык маселесинде болсун, кайсы маселеде болбосун, аялын кор кылып, кордоп, эл бербеген азапты берген эркектер дагы жок эмес. Кудайдан коркуш керек. Айта турган маселе, кайсыдыр бир аял жаман эркекке сабыр кылса, жаман мүнөзүнө сабыр кылса, кулк мүнөзүнө, өзү жаман, ичет, чегет, сасыйт, бир жакшы мүнөзү жок, бир жакшы сөзү жок, бир дагы гүл берген эмес, 20 жыл алдын тоюңда гүл берген, андан бери гүл берген эмес, кийимдери таза эмес, бут кийими таза эмес, айтор өзү жакшы эмес.
Ошону эркек болсо дагы сабыр кылса, Аллах табарак ва таала ал аялга Асия энеге берген даражаны берет дейт. Эки жаш жубайлар айланып, ар жерге барып, анан бир зоопаркка келишет экен. Зоопаркка келип караса, эки маймыл кучакташып, өтө өзгөчө көрүнүп турган экен да. Кучактап, бири-бирин эркелеп, ошентип турушкан экен. Аялы көрүп, муну караңыз, маймылды караңыз, кандай бактылуу экен, кандай аялы бактылуу экен, муну күйөөсүн караңыз, канчалык кучактап, аны эркелеп башка кылып атат деп, жакшынакай сөздөрүн айтат экен, маймылдарга карата, жаныбарларга карата. Анан дагы кичине күйөөсүн чыкпай, кичине дагы басышып караса, Арстан менен Арстандын ургачысы бул жакта жатат экен. Арстан айбаттуу бул жерде жатат, 2 метр 3 метр бул жакта жолборс аял түркүмүндө. Бул жерде эс алып жатат. Эми буларды караңыз, бактысыз канчалык, бири-бириге жакындаш жок, мээрим жок, ортосунда махаббат жок. Бирөөсү бул жакта, бирөөсү бул бурча жатат. Булар деген бактын бысындагы билбеген, татпаган тентектер турбайбы деп аялы сүйлөйт экен. Ошондо баягы эркек күйөөсү мына бутылканы аялына каратып ургун, ошондо билесин Арстандын кандай экендигин дейт. Аялы карап туруп бутылканы бир ыргытса, жолборско аялына карата, Арстан ошол жерде айбаттуу Арстан жанагыны сактаймын, коргоймун деп өтө бир өзүнүн айбаттуу түркүмүн түсүн көрсөтөт экен ошол жерде. Сактаймын деп, жеке менчигин, бул меники дегендей кылып, баягы жерден өзүнүн айбатын, түрүн, түсүн көрсөтөт экен, ачуулуу түрдө. Эми бул жака бас деп туруп, баягы кучакташып турган маймылдарды алдыга келип, эми бутылканы ушуларга ыргытсаң десе, баягы ыргытса, эркек түрүндөгү маймыл ушунчалык өзүнүн жанын ойлоп, жанын шириндигин ойлоп, баягы аял түркүмүндөгү маймылды таштап, биринчи качып кетет экен да. Биринчи качат экен. Айта турган маселе бул жерде окуя бүтөт, бирок алына турган сабак эми ушул жерде башталат. Айта турган маселе фальшивый сүйүү да, жалган сүйүү. Калп эле бирөөлөр бүгүн KFC-де, же киного барып, театрга барып, дагы бир жерлерге барып, концертке барып, никеге чейин ушинтип киного барып, бактылуу жаштар болуп көрүнүшө берет, сүйүшкөндөр болуп көрүнүшө берет калп эле. Бирок алардын ортосун бир эле сөгүү же бир кызга бале жетип эле бузуп коет. Нике деген жоопкерчилик, аны сүйгөнүңдөн кийин, алганыңдан кийин анын бүт бар жогун проблемасынан кошо аласың да. Бир баланы, кызды сүйдүм дегени, анын проблемасын сүйдүм дегени да. Анын башына же кырсык келсе, колу ооруп калса, буту ооруп калса, аны бир ооруга чалдырып калса, менен түбөлүк акыретте дагы бирге болом дегени ал. Сен бул дүйнөдө өмүрүңдө акырга чейин бактылуу болом деп, өмүрүңдө акыры бүтпөйт эч качан. Бирөөлөр бар бүгүн нике кылып, башка баягы ЗАГС деген жерлерде өмүрүңдө акырга чейин сен менен. Жок. Өмүрүңдүн акырга чейин ал менен болбойсуң. Өмүрдөн кийинки өмүрдө дагы чогуу болосуң, акыретте дагы чогуу болосуң. Ошондуктан да акыретке сен жар тандагын дейт. Бул дүйнөгө эмес, акыретте Аллахтын алдында кандай турасың? Ал өмүрлүк жолдошуң менен. Ошону ойлоп туруп жар тандагын дейт. Бүгүн да ошол фальшивкалар да, фальшивый баягы ролго даярданып жаткан актерлор да олорчу. Аларда чыныгы бакыттын бысы жок. Чыныгы бакыт деген эмнелигин билбейт. Ошондуктан машинада ал жака барышат, KFC-ге барат, ресторанга барат, болбогон кайдан келген акча, далдан келди, арамдан келди, чачып сүйгөнү менен сүйөмүн деп ал жака барат, бул жака барат. Алардын сүйүүсү жөн эле баягы пустой кагаз да. Эч нерсеге жазылбаган пустой кагаз. Алардын ичинде эч нерсе жок, эч нерсе жазылган эмес. Чыныгы сүйүү Арстанды көрсөттү. 2 метр 3 метр алыста жатканы менен өзүнүн үй бүлөсү үчүн, сүйгөнү үчүн канчалык бар жокко даяр да. Чындыгында ошондой. Кээде сабыр кылышыбызга туура келет. Жашоонун, тирүүлүктүн, тиричиликте бүгүн албетте тирүүлүк деген оңой эмес. Тирүүлүктүн казанын толтуруу дагы мүмкүн эмес. Казан болсо кепкил жок, кепкил болсо казан жок, картошка болсо сабыз жок, сабыз болсо картошка жок. Май болсо кээде пияз таппай каласың. Кошунан сурасаң, кошунаң дагы оң чыкпай калат кээде. Айтор биздин жашообуздагы тирүүлүгүбүздөгү бир нерсе ар дайым кем болуп турат. Кем болгону дагы жакшы. Ар дайым толуп турса, толуп ташкан жашоодон биздин нафстын каалоолору эч качан ыраазы болбойт. Көздү жумсак,
жумуп биз каалаган нерсени ойлосок, ойлогон нерсебиз көзүбүздү ачышыбыз менен даяр болсо, бул жашоо эч качан бизге жакшылыкты алып келбейт. Себеби адамдын нафсынын каалоолору чектелүү гана. Ошол чектелүү каалоолорду биз кандырганыбыздан кийин дагы да күчтүүрөөк каалоолорду бул жашоодон таппай калабыз. Күчтүү каалоолор алар акыретте бейиште болот да. Ошол күчтүү каалоолорду кандыра албастан биз бузулуп кетебиз да. Баягы Голливуд жылдыздары, актерлор болсун, баягы күчтүү байлыкка жеткен спортсмендер кетип, мисалы бузулуп кеткендерин угабыз да, барып туруп анан ушунча байлык тапыптыр, байлык тапкандан кийин ушуна арак ичип, наркотик болуп, наркоман болуп кеттир деп кээде угуп калабыз. Ошол рахатты чек арасын билбей калган да. Ошол чек араны акыры бузуп өткөн ал. Бул жашоонун рахаты, адамдын нафсынын каалоолору кээде өзүгө карата напротив душман дагы толук түрдө болушу мүмкүн. Ошондой экен, биз бир кемчиликтин артында чуркап жүргөнүбүз жакшыраак. Бар жок болуп кала турган болсо, биз ойлогон нерселер, алар бизге кээде көп учурда проблема болот бизге. Булар эки жубайлар ушул маселеге далалат кылган бир окуяда бул. Кеч жумуштан келет, күйөөсү жумуштан кеч чарчап келет, кеч түшүнбөстүктүн айынан бир кичине ызычуу болот. Ызычуу болуп таңда туруп, аялы өзүнө тийиштүү тамактар жасап, жеп жумушуна кетет. Күйөөсү жумуштан турса тамак даяр эмес, эчтеке демек аялы тарынган. Тарынганын билди дагы кечки окуянын негизги түрдө кат кылып жазды дагы, гүлдү коюп, гүлдүн астына катты коюп, өзү суда кайнатылган жумурткаларды жегиси да келбеди, жумушка кетип калды. Биринчи аялы жумуштан келди, себеби биринчи кеткен. Келип эки жат караса жумуртка үстүндө турат. Ушул күйөөм өтө айбанга окшош, малга окшош, эшекке окшош, бир адам болбоду ушул күйөөм. Жада калса ушул жумуртканы да арчып жей албаптыр. Ушуну да мен арчып беришимди күткөн да бул акмак деп күйөөсүнө карата ыраазы эмес сөздөрүн айтып, караса бир гүл турат. Ак, кызыл гүл турат. Ошол гүлгө жакындап келип, гүлдү жыттап, гүлдү алса, гүлдүн астында кат туруптур. Катты ачып окуп караса, күйөөсүнүн ошол аялына карата кат экен. Өтө аруу сөздөрү менен өмүрлүк жолдошум, балдарымдын апасы, сен бар, мен бар. Бул жашоодо биринчи жолу көргөн болсом, биринчи жолугуштагы кандай сезимдерим, аруу сезимдерим, бакыт сезимдерим сага кандай болгон болсо, азыркы күндө дагы сага карата ал сезимдерим бир дагы өчкөн жок. Мурда кандай сүйгөн болсом, сага сүйүүм ошондой, толук түрдө. Кече түнкү окуяда менин тарымба. Анда балким жумуштан чарчап келдим. Жумушумда ызычуу болду, башка болду, көчөдө шум болду, ошонун айынан кээде келишпестик болду. Идишее кагышат. Бирок бул арзыбаган себептер, тирүүлүктөгү, жумуштагы кээ бир жаман сөздөрүм биздин улуу үй бүлөбүздүн бузулушуна себепчи болбош керек. Гүлүм, ашыкча сөздөрүмдү кечир. Ашыкча сөздөрүмдү кечир. Керектүүсүн өзүң ал. Жаманын мусор, үйдөгү мусорларды эшикке алып чыгып ыргытып жибергениң сыяктуу, ошентип ыргытып сал. Жаман сөздөрдү чачан өзүң алба, себеби сен мусор нияшик эмессиң өзүң алгыдай. Сен таза аруу гүлсүң. Сен өзгөчө жит бересиң. Өзгөчө сөздөрүң менен мени өзүңө тарт. Сен магнит сыяктуу бол. Мени өзүңдөн алыстата турган магнит эмес, тескерисинче өзүңө тарта турган магнит бол. Деген сөздөрдү, каттарды жазыптыр. Мени кечир, гүлүм, жаным деген сөздөрдү жазыптыр. Баягы дагы мен дагы кечирдим деп артына жооп кылып, ошол жерге коюп, үйдү жыйнап, тазалап, күйөөсү жаш көргөн тамактарды даярдап, өзгөчө бир күйөөсүн өзгөчө бир аурада күтүп алыптыр. Күйөөсү дагы кубанган, жубайы дагы кубанган. Айтайын деген маселе окуя ушул жерде бүтөт, бирок алына турган сабагы бар бунун. Алына турган сабагы эмне? Биринчиден, биз бүгүн тилибизде кечирим сурай албайбызбы биринчиден?
Тилибизде кечирим сурай албасак, телефон бар. Телефон деген нерсе бар, кат түрүндө, ручкада жазмай бар. Ошентип болсо дагы үй бүлөнү сактап калышыбыз керек. Кечиргин, күлүм деген жакшы сөздөрдү. Кээде жумушта проблема чыкты, чыкпаса дагы проблема чыкты деп, ошону айна сени кичине урушуп коюпмун деп. Кечиримдин түрлөрү көп. Кээде кечирим сурашты каалабайт, аялдан дагы кечирим сураймы дейт. Күйөө өзү виноват болуп турса дагы. Бирок кечирим сураштын жолдору көп. Эгер капа кылган болсоңуз, азыр чалып кечирим сураңыз же жазып коюңуз сообщение аркылуу. Ошондой экен, урматтуу бир тууганым. Бул ойлоно турган маселелерден, бизге тиешелүү маселелерден, өзгөчө эркектер көңүл бура турган маселелерден болуп эсептелет. Өзгөчө сүйүүлөр бар, өзгөчө көңүлдөр бар, бири-бирине байланган көңүлдөр бар. Андай көңүлдөрдү бул дүйнөдө бузуш мүмкүн, бирок акыретте буза албайсыз. Кээ бир сүйүшкөн дилдер бар. Аларды тагдыр баары бир байлайт да. Себеби алардын артынан келе турган салих-салиха перзенттер, аалымдар чыгыш керек эле. Күнөрдөн бир күн ошол кабыр казып мөрзөдө иштеген адамдардын бирөөсү эки кабырды жанма-жан кылып, айтка карата, айт күнү майрам болот. Ошого карата казып коюн эки кабырды, эми кокус бир неме боло турган болсо, негизи бир эле кабыр казыйт элем, бирок ошо күнү экөөнү казып кое берейин, эгер бирөө келип кала турган болсо шашып калбайын деп казып даярдап койдум дейт, эки кабырды дейт да. Кийин ошол айтка карата кыш мезгилге туура келип калган, ал курман айт. Айта карата мечиттин дагы уборкасы бир эл келип калбасын, таза болуп калбасын, башка болуп калбасын деп, мечиттеги адамдар дагы, мечиттин кызматкерлери дагы мечитти өзгөчө тазалап, өзгөчө эл көп келгидей, күтүлгөн элдей башкача кылып тазалап, эме кылып даярдап коюштур. Бирок ошол курман айттан кийин эки мейит келиптир. Жаназа намаз окулуш үчүн. Көрсө алар бири аял, бири эркек. Аны бүт эле айыл, бүт эле эл билет экен. Мурдатан бир баш кошуп, бактылуу жашашып, бирок бир да перзент көрбөгөндүгү үчүн экөөнү тууган уруктары, жакындары ажыратып, эми башка семья курбасаңар бул башка болбойт деп экөөнү айтып жаткан учуру болгон. Бирок тагдыр маселеси, экөө тең бир күндө өлгөн, кабырдагы бир кезде экөө жанма-жан даярдалган, мечиттин тазалыгы дагы бүт бардыгы бир учурда болгон. Бул бардыгы бир болушу өзүнөн өзү болуп калган эмес да. Кээ бир жандар бар, ажыратыш мүмкүн эмес аларды. Чыныгы бакытын дамын таткандар да, Кудай Таала аларды жандарын бириктирет. Ошондуктан да жар издегенде акыреттик жар издеш керек. Акыреттик өмүрлүк жолдош издеш керек. Бүгүн жаштар көп сурайт. Кандай кызга үйлөнсөм деп. Кандайга бүгүн кыз издейм, кыз жок дейт. Жакшы кыз чыкпайт, жакшы кыз жок дейт. Жакшы кызды кээ бирөөлөрдөн Кудай Таала сактайт, ачыгын айтыш керек. Аллахларды сактайт да, жакшы кыздарды. Жамандардан сактайт. Себеби жакшыга жакшы, жаманга жаман деген да Кудай Таала. Эгер өзү жакшы болсо, жакшы кыз дароо эле чыкмак эле ага. Үйлөнгөн учурда карап туруп, кыйынчылыкты көргөндө үйлөнүш керек. Азапты көргөн, кыйынчылыкты көргөндө үйлөнүш керек да, негизи эркек киши. Күн сайын балкондо жыргап, баягы кулп жүлпүн жүзүмдөрдү тандап, чертип, жакшыны жеп, болочкалардын жумшагын жеп жүргөн балкондогу кыздарга үйлөнүп калса бирөө, анын тирүүлүк бар, азап бар, кыйынчылык бар, тирүүчүлүк деген бар, башка проблема келет. Ошол учурда каттык нан берип калсаң, каттык нан жеп кала турган болсо, кээде ыраазы болбой калышы мүмкүн сенден. Себеби ал атасы ар дайым жумшак нан менен баккан, эми каттык нан келип калды да. Ал атасынын доорунда эмес, сенин дооруңда келип калды. Ошол жагы бар.